Саламатсыңар урматтуу меймандар. Бүгүн биздин тема программабыз уландысы. Бүгүнкү биздин белгилей кеткен баян сөзүбүздүн баарын ушу айыл чарба тармагына арнайын дедик эле. Ошондуктан бүгүн бизде бир жакшынакай өзүбүздүн эл аралык уюмдарга катышып, эл аралык деңгээлде ушу айыл чарбасын түшүнгөн экспертти чакырганбыз. Биздин мейман Акылбек Ракаев деген менин өзүмдүн эски жондош досум болот экен, коллегам. Көп жылдар бери ушундай иштешип калдык эле. Ушу кишини атайын чакырып, бүгүн бир ушундай бир чоң олуттуу маселени көтөрөлү дедик эле. Саламатсызбы, Акылбек? Саламатчылык. Акылбек, мына бүгүн эле эртең менен сиз Римден келдиңиз. Өзүңүз болсо жанагы ФАО деген эл аралык уюмдун чоң конференциясына барган экенсиз. Ошол ФАО жөнүндө бир анан эмне темаларды көтөрүп атасыңар, кандай нукта болду, ушуну бир сөз айтып кетсеңиз. Эми ал жерде бир 3 күндүк чоң официалдуу ачылыш болду. Эми өзүңүздөр билесиздер, Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы былтыркы жылы декабрда ошол 2019-2028 деп ошол майда дыйкан чарбалардын 10 жылдыгы деп белгилеп атат да. Ошонун официалдуу ачылышы болду. Ошол жерден 78 мамлекеттен конок бардык. Ошол постсоветский пространство, мисалы, бул мурдакы СССРдын катарынан ушу Кыргызстандан бардык да. Анан ошон үчүн 78 мамлекеттен бул жерден эми академия чөйрөсү, илим чөйрөсү, дыйкандар көбүнчө, ошондой эле приват сектор деп коебуз, мисалы, бизнесмендер, ошондой эле официалдуу кишилер барды. Ошо менен 3 күн талкуулап, мындайча айтканда глобалдык план действий, же аткаруу планы деп ошол документти кабыл алып, официалдуу запуск кылып, эми мындан ары ушул ООНдун Римде жайгашкан 3 мекемеси, биринчи жанагы азык-түлүк жана айыл чарбасы боюнча уюму ФАО, Сиз катышкан. Ооба. Андан кийинки дагы бир МФСР деп коебуз, же болбосо ИФАТ дейбиз. Ошол жанагы айыл чарбасын финансировать эткен чоң финансовый инвестиционный фонд бар. Ошонун жетекчилери, ошондой эле азык-түлүк программасы деп коет, жана гуманитардык жардам көрсөтүп аткан, мисалы, кризисте көрсөтүп аткан жардам менен белгилүү ошол продовольственный программа деп коет. Ошол үчөө катышты. Эми ошолордун баардыгы келип, ар кимдин өз салымдарын кошуп, талкуулап отуруп, 3 күндө ошону официалдуу мына 29 күн ачтык. Акылбек, ушу биздин айыл чарба деги багытындагы жылыш деле анча көрүнбөйт да өзүбүзгө, кыргыздарга. Анткени мен маалымат жыйнап карасам бир 576 колхоз совхоз талкаланган экен Совет доорунда. Анан биз баягы айыл чарба өтө төмөн түшүп кеткен экен, баягы баштапкы биздин эгемендик жылдарычы. Анан бүгүн мына сиз катышып келдиңиз. Ушу сырткы чет элдик айыл чарба деңгээли менен биздин деңгээл кандай салыштыра аласыз? Мен эми үстүңкү чөйрөдө, мындайча айтканда, жогорку деңгээлде анча-мынча баягы мындай тоскоолдуктар, проблемалар бар. Бирок ылдыйкы фермердик деңгээлде мен оюмча биз уже мындай Советтер Союзунун ичиндеги мамлекеттерге караганда ушул дыйкар чарбалар менен калыптанып калган эле мамлекеттерге киребиз. Кудайга шүгүр. Илгери билесиз, ошо айыл чарбасы деп 10 миллион кой үчүн чөпкө да барчубуз, сакманга да барчубуз, кыркымга да барчубуз, жайгыш менен чөп да чапчубуз, пактасын да терчүбүз. Мына эми азыр мисалы малдын саны кээ бир жерлерде жылкы менен кара малда көбөйсө, кой кудайга шүгүр 7,5 миллион болуп атат. Мисалычы биздин белгилүү ичара эсебибиз боюнчачы. Бирок биз сырттан эч убакта жумуш ресурстарын иштеген жерибиз жок. Кайра наоборот, мисалы биз азыр шаарга балдарыбыздын эң жакшыларын берип атабыз. Мисалычы ошол эле курулушта, Россияда, Казакстанда иштегендердин баардыгы ошол айылдан чыккан балдар. То есть ашыкча жумушчу күчүн берип атабыз. Мен оюмча, бирок сиздин айтканыңызда дагы эме бар. Эми бул өзгөчөлүк эмнеден? Бул Кыргызстандын өзүнүн тандап алган жолу ушундай да. Бизде жер ресурсу аз экен. Ар бир кишиге бөлө берсең 3,5 сотуктан туура жер керет экен, мисалычы. Дыйкан чарбалардын эң эле чоңу, мисалы, 3
3 гектар. О, мен тиги баягы географиядан билем, бизде 93% мейкинибиз Кыргызстан бүт жалаң тоолор деп эсептелет. Анан бир 7% бизде айдоо чарбачылыкка ылайыктуу деп эсептелет да. Анын ичинен жана муниципалдык жана айылдардын, шаарлардын эмесин алып койсоңуз 4,5% болуп калат. А мынау жайыт, байыт, бул пастбищелер кандай каралат бул тармакта? Эми андан кийинки мына 90% деп атпайсызбы, мисалы ошол жака мисалы мөңгүт, асказоолорду алып кое турган болсоңуз, эки эле кожоюн бар да. Бул жерде жайыт, анан эле токой чарбасы. Токой чарбасы азыр где-то 7-9% түзөт да, ошол калган жердинчи. Эми ошонун бир 40% жайыт, бирок жайыт болгону менен жайыт эле чынына келсеңиз жая турган жерибиз мисалы апрелден баштап октябрга чейин эле да бир 6 ай жаябыз. Калган убакыт кыш убагында мисалычы кышкы жайыттар аз. Ошон үчүн ошолордун баары деле бөлүнүп кетет. Жазкы жайыт, жайкы жайыт, күзгү жайыт болуп отуруп, кышкы жайыт болуп отуруп. Вертикальный кочевье деп коет го бизде. Ооба. Ошон үчүн ресурс чынына келгенде жер ресурсу аз. Анан дагы бир нерсе бар да, биз аябай дегенде экосистема деп коет. Экосистема аябай хрупкий да. Себеби дегенде биз жануар резкий континентальный климат деп коет. Резкий континентальный климат. Анан экинчиден мисалычы туура эмес пайдаланып, жол болсо чрезмерно мындайча айтканда төлө эметип берсең, бат эле экосистема мисалы кырсыкка учурайбыз. Мисалы сел жүрүп кетет, жол болсо жерге мөндүр чаап коет, жол болсо бороон болот, кыш түшүп калат, ушундай нерселер да. Ошон үчүн бул хрупкая система бизге аябай дегенде мындай рискованный, назик, абдан назик. Акылбек, ошондого караганда сиз айтып аткандын баарын туура салыштырсак, ушу айыл чарбасы эгерде биздин территориябыз ашып кетсе 7% Кыргызстан мейкиндиги айыл чарбага арналат экен, ошонун ичинде сиз айткандай жана муниципалдык жана башкаларын алып койгондо таптакыр 4-кө түшүп кетет экен. Ушу 4% территориябыз менен биз айыл чарбалык баягы казынага түшүргөн кирешеси, пайдасы канчалык процент түзөт? Эми азыр мисалы азыр мурда биз 50ден жогору процент элечи элек мында улут жанагы дүң продукциядан да. Улуттук дүң продукциядан. Эми азыр баягы алтын көрүнүдө боюшу. Башка тармактар. Минералдык ресурстарды эксплуатациясы бул көбөйүп атат. Экинчиден курулуштун дагы, транспорттун дагы ролу чоңоюп кетип атат дагы. Айыл чарбасы кичирейген сит. Бирок чынына келгенде азыр биздин айыл чарбасы болжолу менен азык-түлүк коопсуздугу Кыргызстанда өндүрүлгөн мисалы азык-түлүктөр, өсүмдүк, жаныбар мисалы бүт продукцияны эсептегенде мындай 50%ке жакыныраак да. Өзүбүздү камсыз кыла алабыз. Өзүбүздү 50% камсыз кыла алабыз. Кээ бирлери менен 100% камсыз кылсак болот. Бирок ошону менен деле карап алсак деле бул айыл чарбасындагы резерви көп. Кече эле мен программага даярданып атып интернеттен көрүп калдым. Өзбек баягы маалымат булактары мактанып атат. Кокон гилас Лондонго импортко чыгып, Лондондун супермаркеттеринде сатылып, мындай коробкалар менен бүт сүрөттөмөлөр менен чыгып атат да. Бизде ошондой деңгээлге мүмкүнчүлүк барбы? Же негизи жанагы сиз айткандай өзүбүздүн айыл чарбалык мейкиндигибиз аз болгондон кийин бизге ал жака урунуп деле, чуркап деле мындай менет кереги деле жокпу. Анткени Өзбекстан, Казакстан территориялары албетте булардыкы чоң да өтө. Булар нанды да бизден көбүрөөк өстүрө алат. Ошол эле пахтасын көбүрөөк, ошол эле гилазын бизден 10 эсе, 100 эсе көбүрөөк өстүрүшкө мүмкүнчүлүктөрү бар. Бизде баягы мейкинибиз аз болгондон кийин бизге мындай алыскы импортуна бир кыялдануу керекпи же өзүбүзгө эле жетсе болду? Кандай? Мен айтпам, 50% деген нар жагында 50% продукция сырттан келип атпайбы. Ооба. Ошон үчүн импортозамещение, мисалы импорттун ордуна өндүрүү, бул стратегиялык нерсе. Жок, бирок ал сиз айткан импортту мен байкайм базарда жалаңгы жана ананас, бананан деле Кыргыз мамлекетинде өстүрө албаган субтропиктен келгендер эмеспи? Жок. Же бир акуланын эмелери, плавниктери, жанагы эмелер канаттары дегенде, анан бир ташбаканын тилинен жасалган, папугайдын тилинен жасалган, андай эмеспи? Андай эмес. Мисалы тооктун этин айтып коелук да, мисалычы. Ошондой эле ун, мисалычы, кант негизги продукция болгондо, мисалы суюк май деп коесуз, мисалы. Ошонун мындай 80% жакынан сырттан алып атпайлык.
Өзүздөндүрүлө элбейби? Ошон үчүн азыр стратегия азыр экспортко чыгарам, мана минтем деп мына кошуналар бүт эле барьер коюп атат. Ооба. Улардын биз кичине эле мындай тынчыгып койсок эле бир пастор эшигин жаап коет. Россия деле ошол. Лаборатория курбадың тигиндей мындай депчи. Шылтоо көп. Анан ошон үчүн бул эле экспортту унутпашыбыз керек. Экспорт кылып тургандарыбыз бар. Мисалы өрүк ошол эле гляс дегенде убагы келгенде картошканы деле экспорт кылса болот. Бирок негизинен мисалы азыр базарды кыдырып көрсөңүз деле канча нерселер бизге сырттан келет. Эрте пияз деле ошо сырттан келет. Эрте картошка деле сырттан келет. Мисалычы Кант толук импорт. Кант эми где-то бир 80% Украинадан келет. Мисалычы эми дагы биздин бир преимуществобуз бар да. Мисалы күзгү жашылча боюнча биз алдыга чыгабыз. Себеби дегенде биздикилер августка барып ушат да, мисалычы. Өзбекстан уже экинчи кылып эгин айдап, жолбузу жүгөрүзүн айдап, экинчи продукциясын өндүрүп калган уга болот. Күзгү биздики эрте жаштагы жашылчадай жакшы нерсе да. Ошон үчүн биз ошол жака басым кылыш керек экен. Ошон мындайча айтканда биздин жанагы өзгөчөлүгүбүздү пайдаланышыбыз. Плюс-минустарды пайдаланышыбыз керек. Дагы бир суроом жанагы Акылбек сизден сурайын деген. Мына баягы 576 колхоз совхоз талкаланыптыр да. Баягы Акаевдин доорунан бери. Анан ошондон кийин эле бизде баягы жеке чарба, частный хозяйство, крестьянский хозяйство, фермерский хозяйство, агрохозяйстволор көбөйдү да. Анан ушул деңгээли менен жана сиз малдын санын айтып келгенде мурда бизде 12 миллион болгон кой, азыр 5-6-7ге жетип калыптыр. Биз негизи ошолдон эски советтик системанын баягы колхоз совхозуна караганда азыркы жеке менчик система өсүшү күчтүүрөкпү же кайсынысы туура келет экен? Биздин чарбаларыбыз аз да, кичине майда. Айыл чарбаны мисалы көп экономисттер айтпайт. Мен сизге айтып коеюн. Мисалы биздин мал чарбасы көбүнчө оборонная промышленность. Себеби дегенде солдат үчүн шинель тигиш керек, офицер үчүн костюм тигиш керек да. Бизде мисалы мал чарбасы тармагын ошол эле этти бүт эле бар деген Россия датировать этип турган. Аны бир ачык айтып илгери эле жемибизге чейин, вет препаратыбызга чейин, расходный материалдар, мисалы 40 кайчы шприц микроскопуна чейин бүт бар Россиядан келчи. Дары-дармектин баары. Дары-дармек бүт бар деген. Анан эми биз өзүбүз деле эчтесе биопрепарат, жолбосо жем деле өндүрүчү эмеспиз. Химзаттар эч сөз өндүрүчү эмеспиз. Биз сырттан келчи да. Эми ошонун баардыгы баягы совхоздордун бар дегене ГСМ, биринчи очередь удобрение, кандай нерселер бар. Ошонун баардыгы сырттан келчи. Эми ошонун баардыгы биз ошону Россия бизди баягы каржылоону токтоткондон кийин биз эмне кылышыбыз керек? Өз жолубузду иштетишибиз керек да. Эми жаңы жолдор менен ошолордун баарын кайта ордуна келтирип атасыз. Акырынан келет. Себеби дегенде азыр деле мен айткым келет эми бизде азыр айыл чарбасында Кудайга шүгүр мындайча айтканда эл калыптанып өзүнүн нугун таап, кашарлар өз ордуна келип, кайра курулуп, малдын саны калыптанып, мисалы асылдандыруу иштери фермерлер өздөрү эле кылып атышат. Асыл жылкы десеңиз, уй десеңиз, бука десеңиз, азыр мисалычы алдыңкы элге үлгү боло турган фермерлерибиз бар. Кыргыздан ушунча биз таза өтө бийик деңгээлде орношкон мамлекетпиз, тоо мамлекетпиз. Анан экологиябыз аябай таза. Анан бизде ушул бир эко тамактарга басым кылыш керек. Таза, анткени бүгүнкү күндө баягы химия заттары көп колдонуп, ГМОлор көп колдонуп, ар кандай бир чоң эмелер, дискуссиялар бар да эл аралык. Анан ушул жерде көп сөздөр Кыргызстан өзүнүн нугун, өзүнүн багытын ушу таптаза тамактан издеш керек дегени бар да. Сиз ушуну мына сыртка көп чыгасыз, конференцияларга катышасыз. Кандай көрөсүз ушуну вообще? Эми кээде күлкүнү туудурат. Эми баягы 100%, 10 жылдын ичинде Кыргызстан 100% экопродукция кылып калабыз деген сөздөрдү бул ошол эле жакшы идеяны дискредитация кылуу да. Эми өнүккөн мамлекеттин баарын алыңыз. Өзү эко производство, эко өндүрүш өзү 3-5% түзөт. Түшүндүңүзбү? Мунукун нерсе бул мындай да. Эко ыкманы колдонгондон кийин түшүмдүүлүк кичине түшөт.
Себеби дегенде жер семиткич жок, дары дармек жок дегендей. Бирок ошого дагы чөнтөгү менен төлөш керек. Ошону ордун кайра жабыш керек. Мисалычы, ошон үчүн алып сатарлар. Мисалы ошону экопродукцияны биз мисалы айылдык эл өндүргөнүбүз менен өзүбүз деле барктабай атабыз да, мисалычы. Ооба. Мисалы базардагы турган менен эле тигил өзүбүз өндүргөн деле баасы бирдей, мисалычы. Тигил промышленный да, бул өндүрүштүк нерсе да. Бул деген гектарына, ар бир квадратный сантиметрине аябайдан көп өндүрөт, мисалычы. Чыгымды да көп кылат, көп да өндүрөт. Бул жерде эко дегенден кийин, чакан нерсе болгондон кийин бул өзүнчө бир улуттук кыймыл болуш керек да. Ушуну жеткизип, элге неметип, эми өзгөчө балдар менен айылдык аялдардын тамактануусу ушу экологиялык болсо жакшы болмок эле да. Себеби деген андай здравоохранение. Бул келечек үчүн. Келечек үчүн. Себеби деген эртең күн балдарыбыз жакшы чыгат. Укум-тукум түз болот. Азыр эмне балдарыбыздын баары деги эле сникерсти коюңузчу. Жанагы тырс-пырс деген, мүпү дегендерди ичип атпайбы? Мектептин алдында сатылып атат, мисалы. Эми айтып отурганда, мисалы айыл чарбасында мен бир эле сөз келтирип коеюн. Ушул кышын детский питанияны ушу мал жандуу, мал күндүктүү эл дейбиз. Ушу айыл өкмөтүнүн деңгээлинде 3 уйду кышында саалаган айыл өкмөтү эмне деп айтсаңыз болот. Мектептин детский питаниясына, мисалы, сухой молоко, Россиядан келген главмол продукт дегендин эмесин сууга чайып берип атпайбы? Ооба. Эми ошону мына намыстансак болот да, туурабы? Эми ошону бир 3 кишини уюштуруп, анализин тапшырып, процедурага анан алып келип, айтып, мынанча сүт алынат деген минтет деп эле. Анан ошон үчүн мен ойлойм, эко кыймылда келечек бар. Бирок өтө эле чоң оптимизм кылбаш керек да. Буну кыла турган нерсе. Ошон үчүн биз мисалы таза, натурал, эко дегенден алысыраак кетип, натуралдуу продукт дейли жалпысын айтканда. Мына өндүрүштүк продукт менен экөөнү айырмалай билишибиз керек. Мен дагы бир маселеге бир кунт койгум келет, Акылбек мырза. Мындай да. Менин байкашымча, жеке байкашымча, ушу жылкыны кыргыз өстүрөт. Жылкыны жейт, соёт, тойго тартат, учасын, чучугун, картасын, казына чейин. Ушундай эле бизге окшогон элден көп болсо бир 3-4 эле эл бар экен. Монголдор, казактар, биз, анан башка деле эч кимди айта албайт экенсиң. Анан ушу баягы токмоктун базарын мен көп байкап калам да, анткени өткөн сайын кез-кезде кирип калам. Анан ушу суббота воскресеньеде бир 20дай КАМАЗ жылкылар ушу Алматаны көздөй кетчү эле да, чек арадан өтүп. Анан ушу эгерде ушул жылкынын этин аз эле бир элдер жесе, аны өтө өндүрүп деле кереги жок дейм. Анткени бул дүйнөдө азыркы күндө техникалык зат темир тезек болуп калган да, азыр аттын күчү деле анча кереги жок. Анан ушундай багыттарды кандай көз буруш керек? Эми бул жерден жылкынын этин мисалы өзбектер деле жебейт экен, орустар деле жебейт экен. Анан бул эми жана эшектин этин тамаша катары айтып коеюн. Аны Латинский Америкада жейт экен, Италияда жейт экен, Испанияда. Бирок аны эми ошончо алыска эч ким алып бара албайт. Жакын арага казак, кыргыз, монголдор эле жейт экен. Калган элдер деле жылкыга эметпейт экен, тамак катары көрбөйт экен. Мен буга бир мындай өзгөчө көз караш менен карайм да. Себеби дегенде бирөө жебейт экен деп эле биз сатышыбыз керек да. Эми жылкынын этин мындай казактар өздөрү жылкысын көбөйтүп алды. Ачык эле айтып коеюн. Булардын жайыты, даласы, казактын даласы аябай деген кенен да. Yani bizge okşap misal 5'ten 6'dan жылкы кармабайт, алар 200-300'den кармап атат. Misal акырына ушуну күткөнбүз, ушу болмок. Бирок бул мындайда жылкыны кыргыз алтын күрөк деп коет. Алтын күрөк деген сөз кышында 1 метр карды өзү тейип жейт. Ооба, туягы менен. Туягы менен да. Бул уй дагы муну жаза албайт. Кой менен гана, эмне үчүн кой менен гана жылкы тебет. Ошон үчүн бул кышында мисалы суу самырда карап отурсаңыз 2200 метр бийиктикте саксай өскөн жылкылар байкуштар. Кашны жеп жейт. Ошон үчүн колду карабаган үчүн неметет. Биз багабыз. Ошон үчүн баягы кышында кичине кышкы жайты барлар жана малозатратный мал катары деңиз. Ошондой да. Ошон үчүн эгерде жылкыга жөн эле мындай бедени чаап арпа берип фермага байлап семиртип антын өзүн актай албайт. Ошон үчүн эми бердеги ат кормушны жанагы семиртип аткандарым бар деги, ошо тоодон түшкөн арык малды семиртип анан багат. Дагы бир орун айтайын мен сизге. Мен өгүн эле бир таң калдым да. Эми бир түлө өткөрүп кой сойдук.
бүгүнкү күндө теринин басы койдуку таптакыр жок экен, 1 сомго да албайт экен. Анан муну эмне кыласың десем, ыргытып ийгиле дейт. Ошо жана мал саткан балдар. Анан мына сиз ушу кой өндүрүү тармагында көп мындай иштедиңиз, көрдүңүз, жакшы билесиз аябай. Илгерки сиздин оюңузда бар эле мериносду көбөйтүп, жүн жагы тарабына эмне үчүн ушундай акыбалга келдик? Койдун териси 1 сомго да бааланбай калган. Эми бул мындай да, биз сырттан келген кардалга көнүп алдык, мисалычы. Мына Даяр оокатка. Даяр оокатка. Мисалы Пакистандан келет, Турциядан келет, Индиядан келет, ошолор заготовка кылат. Эсиңиздеби, мындан бир 15 жыл мурун Аламединдин базарынын Алматинка көчөсүнүн 2 тарабы деле тери кабыл алган неме болуп калган. Ооба, көрүнгөн көчө деле турчу, тери алабыз деген. Ооба, анан алардын баары деген эмне себептер экен кетирдик баары деген алардын баарынчы. Эми азыр мисалы өзүбүз иштете албай калдык, мисалычы. Ошон үчүн биз азыр бул багытта мындай деген саясат сунуштап атабыз да. Жер-жерин иштетиш керек. Мисалычы, ошол эле Кыргызда көлдөлөң деп коет, талпак деп коет, анча-мынча жана сувенир деп коет. Ошон үчүн биз азыр айылда кичинекейлерден тери иштеткен цех уюштуруп атабыз, мисалычы. Ошону ишерде иштетип, булгары катары, жүн катары. Эми ошо оймо чийме мен көрүп калам. Ошон үчүн эми мына Кыргыздын азаматтары мал сайган боюнча алдына эч ким чыгарбайт. Бирок ошол мисалычы тери эчеге жарабай калды деп эле кезип, сезип, тигинти минти эптеп, сыйыр менен ыргытып, иттерин чаап берип коет атпайбы, мисалычы. Ошон үчүн айылдарыбыз деле кокуй деп эле Кытайдын арзаныраак кездемесине кызыгып эле терини иштеткени унутуп койду. Ошон үчүн биз азыр 1-2 айылдарда пилоттук проект кылып атабыз. Ошону жүндү терини иштетип бир продукция чыгарса, муну Бишкекке ташып келип, анан бул жерден Акмаралга анан иштетип, анан кайра тияка сатып деген болбойт. Мындайчы логистикалык аябай затраты көп болуп кетет да. Ошон үчүн турган жерин иштетиш, жергиликтүү жерден иштетиш керек. Ошон үчүн айыл өкмөттөрдүн иши бул, чынына келгендечи. Жергиликтүү айыл өкмөттөр баарын план түзүп, ошого мекемелерди байлаштырып, ошого бір өндүрүштөрдү кичинекей 10 аялдан болсо да, 10 кишиден болсо да өндүрүш керек экен. Сөзсүз да. Ошону неметкенде улуттук муну координация кылганга ушу Менсельхоз баш сунуш керекпи? Же өкмөтпү? Бул деген межсекторальный, бул деген 5-6 агенттиктин, министрликтин илдети да. Бирок демилгени Менсельхоз көтөрүш керек да. Мына жана жергиликтүү өкмөттөр жөнүндөгү агенттиктик бар, мисалы. Ошол эле жана кайра иштетүү, ветеринария, тегил айыл чарба министрлиги, же болбосо жаштардын министрлиги чогуу отуруп алып туруп, улуттук программа кылып туруп, мисалы, ар бир облуска бир 2-3 кылып туруп пилоттук айыл өкмөттөргө ачып, ал жерге алып барып элден айланса болот. Эл деген любой нерсени мындай колдоп кетет. Демилгени көтөрөт. Биздикинде элпек эл жок, чынына келгенде. Акылбек, дагы мен бул байкаганымча, ушу көп экономисттер айтат, ушу айыл чарба жагына бизде Кыргыз мамлекетинде деле дотация жакшы каралбайт, берилбейт, көңүл кунуп коюлбайт. Дүйнөлүк деңгээлде албетте дотациясыз, ошол эле Америкада же башка Голландияларда эгебейсиз дотация берет. Болбосо бул азыркы технологический заманда айыл чарба өзүн өзү кантай албай калат дейт да. Ушу бизде жанагы дотационный системасы канча көтөргөн, эмне үчүн ал төмөн же болбосо канчалык керек, ушу жөнүндө бир сөз айтып койсоңуз. Айыл чарбасына болгон инвестициянын 80% фермердин өзүнүн инвестициясы болот. Ошонун ичинде мына мигранттардын которгон акчасы. Үрөндү тиги бу деп. Эми ал баягы мурдакы анда биздин мамлекеттин берген жана кредитованиясы, дотациясы 20% түзөбү? Ал 20-га да жеткире албайт да. Мына мен өнүгүп келаткан мамлекеттерде өзү өнүгүш үчүн жылда 10% жанагы дүң продукция бар го мамлекеттик. Ошонун базына 10%тен кем эмес инвестиция кылыш керек айыл чарбасыначы. Индикатор ушу да. Эгерде андан 5% төмөн болсо, айыл чарбасы акырынан эрозия боло берет. Жок болуп кетет. Ошон үчүн жылда өзүнө максат кылып туруп, мисалы 10% улуттук дүң продукциянын көлөмүнүн 10%-ндеги кем эмес инвестиция кылыш керек. Ошого аракет кылыш керек. Ошо дагы түстөн түз фермерге ошол жанагы өндүрүшчүлүгү колуна тийиш керек да. Урматтуу Акылбек мырза, биздин ушу келип
биздин программага катышып, баарлашып, жакшынакай сөз айтып бергениңизге чоң рахмат. Эми тилекке каршы убакыт аз экен. Ошондуктан урматтуу биздин меймандар, көңүл бурганыңызга рахмат. Анан Кудай кааласа Акылбек мырзаны дагы биз бара-бара программаларга чакырып, ушундай тематикада билимдүү, биларман кишилерди тартканга аракет кылабыз. Саламатта болуңуздар, аманчылыкта кезигишели.